экен. Бул канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Бул маселени мен 2018 жыл жазында көтөрүп чыкканмын. Ошондо салык кызматына дагы тапшырма берилген болчу. Ошол убактагы өкмөттүн башчысы Сапар Исаковго дагы жогорку кеңештен тапшырма берилген. Суроону ушуну эле койгонбуз. Эмне үчүн Кыргызстанга бир тыйын төкпөгөн компания миллиондорду чыгарып кетти атат. Тилекке каршы ошондон бери мына биздин тапшырма аткарылбагандыгынын жыйынтыгы бүгүн чыгып атат. Ошол убакта ошол эле айдоочулар мен маселе көтөргөндө каршы чыгышкан болчу. Бизге аябай бул удобный, бизге шарт түзүп берип атат деген. Мына эми өздөрү маселе көтөрүп чыгыптыр. Бул демек биздин салык системасындагы ошол толук эмес маселелер. Же болбосо эгерде мыйзам керек болсо, алып келиш керек болчу булар мыйзамды. 3 жыл өтүптүр мына. Именно 2018 жыл март айында көтөргөн маселени бул. Буну тез арада биз эгерде мыйзам керек болсо, мыйзам таласын чечишибиз керек. Кыргызстандан ошол доход таап аткан ар бир компания сөзсүз түрдө өзүнүн салыгын бизге төлөп кетиш керек. Мен ошондо өзүмдүн сөзүмдө конкреттүү Яндекс компаниясына каршы чыккан эмесмин. Мен айткамын, эмне үчүн башка өлкөлөрдө тыюу салынган компания бизде ээн эркин каалагандай жүрөт. Ошол биздин айдоочулар ушундай чыккан. Биз барып эле тиги немеден салып атабыз, кайда салганыңызды билбейбиз. Ар бир жүргүнчүдөн мен билгенден 10 сом болуш керек эле ушул. Ар бир азыр кандай экенин мен билбейт экенмин тарифтери. Ошондо эле 5000 айдоочу болгон болсо, бир күндө бир немеден эле булар кеминде 100 сомдон ашык төгүп аткан болот да. 100 сом, 200 сомдон. Мына эсептей берсек ошондо. Өтө чоң сумма бул. Демек, салык төлөбөсө, эч нерсе кылбаса, баягы мен ойлоп атам, бул крышасы бар го депчи. Эми муну жогору жакка. Крышасы деп мен айткандан мындай так маалымат болгону айтыш кыйын. Бирок коррупциялык схема бар экендиги ачык айкын болуп турат. Мунун үстүнөн азыр иштеп аткан биздин укук коргондары тыкыр иштеш керек, изилдеш керек.